Кара Суу районунан экинчи ирет табылып жаткан туннель калктуу конуштагы Назир Нурахметов атындагы көчөнүн 229 дарегинен аныкталган. Бул үйдүн ээси Орусияга мындан 4 жыл алдын кеткенин аймактын башчысы айтат. Жашыруун жол коңшу Өзбекстан менен чек арасы болгону 50 метрди гана түзөт. Туннелди Шархан Сай дарыясы бөлүп турат. Жашыруун жолдун тереңдиги 17,5 метрди түзсө, узундугу 155 метр болгону аныкталган. Бул туннель жакынкы убактарда гана казылганын Шаймандан, Шагылдан байкасак болот. Биз берден деп ойлоп алганбыз да, бу жерде эч ким жашабаса, үй кулуп турган, эгеси Россияда болгон. Атайын кызматтын иликтөөсүнөн кийин ачыкталган туннель шаардын чет жакасындагы калк жиш отурукташкан аймактагы Назир Нурахунов көчөсүнүн 229 дарегиндеги турак жайдан аныкталган. Үйдүн короосун эң чоң мечит менен бир тосмо гана бөлүп турат. Ал эми Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арадан аралыгы болгону 50 метрди гана түзөт. Эки өлкөнү байланыштырып турган өтмөктүн так ортосунда аймактагы агымы катуу Шархан дарыясы бар. Мечиттин кызматкери бул үйдө көп жылдан бери адам жашабай турганын айтат. Күндүз эч бир кыймылды бул мезгилге чейин байкаган эмес. Ишенбе, мен машин маhalge ээн эшитип атам менчи. Адамдардын агызында ушу туннель туурасынан да. Мага ишенсеңер ишенгиле. Мындай окуяны биринчи жолу угуп жатам. Ушул жашка чыксам да мындай туннель казылганы оюма да келген эмес. Мына ушул аймактагы жашоочулардан маалымат алдык. Бул үйдө жашыруун өтмөк бар деп эч ким ойлогон эмес. Чек ара 100 метрден кийин башталат. Ой, границадан канча энди нарядан 100 метр анага немасы болуш керек дейт. Ким билет энди ону нема өкмөт немасы боюнча да. Аткезчилик үчүн эки өлкөнү байланыштырган жер астындагы жашыруун туннель жайгашкан турак жайдын ээси 1989 жылы туулган Айбек Ташматов аттуу жаран экенин аймактын башчысы айтат. Үйдүн ээси ата-энеси көз жумгандан кийин банктарга карызга батып, Орусияга кетип калганын кошумчалады. 2017 жылдан бери эңсерген турак жайды ким пайдаланып, кайсыл учурда кыймыл болуп турганын эч бир жан көргөн эместигин билдирди. Мыйзамсыз аракетке жол ачкан жашыруун өтмөк аймактын жашоочуларын кооптондуруп жаткандыгын белгиледи. 2017'den beri Rossiyada жүрөтү bola, жетим bola. Apası өткөндөн кийин кичине карыз болуп калган. Апасын бар мезгилде ооруп анча жүргөн. Давалатып, бияка карыз болуп калгандан кийин банктардан акча алган. Şu boyu биз көргөн жокпуз. Күрүштү кимге берген, неме кылган, мындан маалымат жок бизде. Туннелдин тереңдиги 17,5 метр болсо, кире бериш жери 1,80 метр. Ал эми турасы 70-80 сантиметрди түзөт. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы аралыгы 155 метрге жакын экендигин атайын кызматтын маалыматында айтылган. Бүгүнкү күндө өтмөктү пайдалануу менен мыйзамсыз иштерге катышкан жарандарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын Коопсуздук комитети кабарлаган. Жашыруун туннелден кандай товар өткөрүлүп турганы азырынча белгисиз. Бул жерден түштүк. Бул жагы Кыргызстан, бул тарабы Өзбекстан. УКМК 24 майда Кара Суу районундагы Телман айылынын аймагында Өзбекстанга өтчү 270 метр жашыруун жол табылганын ачыктаган. Андагы жол өтмөктө кадимкидей ары бери каттай турган араба болгон. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу 1370 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек аранын 85% такталган. Бул мезгилге чейин эки өлкө ортосундагы аткезчилик токтобой келет. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Ош ТВ.